Çoğanı geldi yani avun çargan geldi ne oldu? Sabah koydum bu. O'sha cho'g'il yapsaydi, suvda solib katta-katta qo'yganlar. Токмоктогу үйүнөн чыгып кайра кайтып барбаган 34 жаштагы Жанзат изделүүдө. 1990 туулган Токталы кызы Жанзат изделүүдө деп Чүй ОБИдин басма сөз кызматы маалымдады. Ал 8 декабрда болжол менен түшкү саат 12лерде Токмок шаарындагы үйүнөн чыккан боюнча кайтып барган эмес. Аны туугандары издеп милицияга кайрылышкан. Белгилери бою 158-60 см, арык дене түзүлүштү. Сол көзүнүн үстүндө шишик бар. Кийген кийимдери күрөң түстөгү үстүнгү кийим, башында ак жолук. Өзгөчө белгилери аял психикалык жактан жабыркайт. Буга чейин үйүнөн бир нече жолу себепсиз кетип, изделип жүргөн. Милиция ал тууралуу маалыматы бар жарандарды 555 02 36 51 707 41 91 41 номерлары аркылуу байланышууга чакырат. Ысык-Көлдө Toyota Land Cruiser токтотулган, унада эмне табылганын көрсөтүштү. Ысык-Көл облусунун Төп районунда мыйзамсыз аңчылык кылуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу Ысык-Көл ОБИдин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка караганда, Ысык-Көлдө жүргүзүлүп жаткан коомдук жайлардагы коопсуздук аталыштагы 2 айлык рейдтик иш-чаранын алкагында 7 баш кекилик атылганы белгилүү болду. Анда Төп райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөсүнүн кенже тескөөчүсү Орозбай уулу кызмат өтөө учурунда Төп айылынын ичинен Toyota Land Cruiser автоунаасын токтотуп текшерген. Натыйжада автоунаанын айдоочусу Төп айылынын 1983 туулган тургуну аны мыйзамсыз аңчылык кылып, 7 баш кекилик кушуну атып келе жаткандыгы аныкталган. Бул факт Төп РИБиге катталып, тергөө кызматы тарабынан тиешелүү териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Кекилик сезону 2023 жылдын октябрь айынан 1 ишембисинде башталып, 2024 жылдын январь айынан этегине чейин уланган. Жолдомосу барлар бир сезондо 30 кекилик ата алышат. Бир күндө 5 гана кекилик атууга уруксат берилет.